раньше были коляски другие, широкие, поэтому ошого расчетывали. Нет, здесь поручней нет. А как человек, который поручней нет? Жардам берип коесузбу. 5 жыл бою өткөн кеткенден жардам сурап, ушул жөнөп таянып чыгып окуткан. Азыркы учурда жакшынакай шарт түзүп бердиңиз, сизге зор ыраазычыбыз. Рахмат. Қос субъекттерге біз тапшырма береміз. Өзіңердің жайларыңарда дағы ушундай пандустарды мына тажрыйба бар. Керек болса келип үйрөнгүлө, подрядчиктер бар, үйрөтүп берет. Кандай жазаш керек, кайсы эме менен жазаш керек, ошонун баарына үйрөнүп, 3 айда өздөрүнүн жайларына ушундайларды орнотуш керек. Бул жерде бир гана жанакы материалдарын карагыла. Мындай эстетичный баары боло турганда материалдарды коюп бергиле да ушул жерден киргенде кылгыла. Керек болса кандай чечимдер керек, мен чечимдерди уюштуруп жазап берейин. Бирок мен айтып атам, баары тең укуктуубуз. Биз бул акция эмес. Биздин кылып аткан бул бир күндүк акция катары кылып аткан жери жок. Бирөөгө бул эметип мынакей жакшыбыз, сонунбуз, ушинтип атабыз деген эмес. Бул баары бир эртең талаптарга да келет. Мына тияктан жүрүш мына азыр өздөрү коляска менен өзүңүз да көрдүңүз. Мүмкүн эмес. Бул жерде мэриянын же мамлекеттин бир да тыйымы кеткен жок. Бул коомчулуктан ошо биздин жарандардын атынан демирчилик катары анан ушундай биздин жаш балдар өздөрүнүн билимин, тажрыйбасын, ушу бүт аракеттерин көрүп ушундайларды куруп атышат. Артынан пайда издебестен ушундай шарт түзүү максатында. Туурабы? Силер ишиңерге ийгилик.